Астана дүйнөдөгү эң жаш борбор шаарлардын бири. Есил дарыясынын эки жээгинде жайгашкан кала Казакстандын негизги шаары макамын 1998-жылы алган. Ал эми бул жерде жашаган адамдардын жашоо образы менен көнүмүш адаттарын көптөгөн эс алуу жана көңүл ачуу түрлөрү аныктаган. Бул Астана жөнүндө 20 далил программасы жана биз борбордун жана анын айланасында сөзсүз барып көрүүгө зарыл болгон ажайып жайлар жөнүндө айтып беребиз. Бүгүнкү чыгарылышта биз эң сонун жерге барабыз. Ал Казакстандын борборунда баш каланын катарында жайгашкан. Ал Коргалжын коругу. Бул жолу сиздер кызыл фламинго эмне үчүн жыл сайын бул жакка учуп келерин жана аларды качан көрүүгө болорун билесиздер. Корукка кантип оңой жетүүгө болот? Анан табигый жер соорусуна кимдер көп барып жүрөт? Айтып беребиз. Коргалжын корук Казакстандын эң кооз табигый ажайып жайларынын бири. Ал борбор калаадан 130 чакырым алыс аралыкта жайгашкан жана ЮНЕСКО уюмунун коргоосу алдында турат. Корук бай флорасы, фаунасы, эң ажайып табигый пейзаждары менен белгилүү. Аянты 237 000 гектарды түзөт. Аймактын көпчүлүк бөлүгүндө көлдөр жайгашкан. Мында эч кандай экзотика жок. Борбордук Казакстандын кең талааларындагы тоолор жана шаркыратмалардын, көлдөрдүн кайталангыс колорити өмүр бою эсте калат. Коргалжын көлү бул камыш менен рогоздун өсүмдүгү. Алар жалпы суу бетинин 80%-ын ээлейт. Калың камыш бирдиктүү көлмөнү бир нече ири булуңдарга жана өз алдынча аталышы бар көлдөргө бөлүп турат. Көлдүн дагы бир ата теңиз. Кымышы көлдөрүн арасындагы кычкыл туздуу суу агып чыкпаган көлдөр ичинде 12-орунда турат. Анын сууларынын минералдашуусу дүйнөлүк океандын туздуулугунан 5 эсе ашат. 2000-жылы теңиз эл аралык жандуу көлдөр эл аралык тармагына кирген. Талаада туздуу көлдөрдүн кургап калышынын натыйжасында шор түзүлөт. Аны алыстан көргөндө көл сыяктуу көрүнөт, бирок ал болгону тунук түстөгү нымдуу туз жараткан жалган көрүнүш. Көл жээкти чыныгы талаа жоок азына, ширенканы көрүүгө болот. Бул сейрек кызыл гүл, кызыл китепке киргизилген. Мындан тышкары Коргалжында сейрек кездешкен 45 түрдөгү өсүмдүк коргоого алынган. Бирок жалпысынан коруктун флорасында 300дөн көп гүлдүү өсүмдүктөр бар. Коргалжын фаунасы ушул аймакка мүнөздүү. Мында сүт эмүүчүлөрдүн 38 түрү, канаттуулардын 274 түрү, 6 түрдүү сойлоп жүрүүчүлөр, 2 түрдүү жерде сууда жашоочулар, 300 коңуз түрү жана балыктын 11 түрү жашайт. Бирок бул аймакка анын белгилүү коноктору кызыл фламинго өзгөчө кооздук тартуулайт. Бул дүйнөдөгү сейрек канаттуулардын эң түндүктөгү колониялары. Ал куштар эзелки палеогон доорундагы бүткүл теңиз курганжын ойдуңун Тетис деңизи каптап турганда эле ушул жерде уялап келишкен. Эмнеге алар учуп келет? Алар туздуу көлдөргө келишет. Аларда чаяндардын чоң популяциясы жашайт. Ал фламингонун негизги тамагы. Кызыл куштардын саны сезон убагында 60 000 башка чейин жетет. Бирок бул дагы чек эмес. Теңиз көлүнүн тоют базасы 15-16 миллион канаттууну камсыздай алат. Белгилей кетсек, куштардын миграциялык жолунда теңиз Коргалжын көлдөрүнө башка эч бир көл тең келе албайт. Из 8 существующих в мире миграционных канаттуулардын дүйнөдөгү болгон 8 миграция жолунун 3-өө Казакстан аймагы аркылуу өтөт жана алар сөзсүз түрдө түздөн түз Коргалжын коругуна кайрылышат. Бул аймак ошонусу менен дагы баалуу. Этот регион. Теңиз Коргалжын акваториясы Борбордук Азиядагы эң маанилүү орнитологиялык аймак.
Май айынан октябрга чейинки миграциялык сезондо мында 219 түрдүү канаттуу токтолот. Алардын 14 түрү кызыл китепке киргизилген. Жай айларын кошкондо жалпы 5 ай аралыгында туристтер фламинго жана башка куштардын керемет сулуулугун кең кесири көрө алышат. Өрдөктөр, кашкалдактар, чыбырчык өрдөк, кайрма, кызыл тумшук чуңку куштар корук аймагында аралаш жашайт жана аларга табигый чөйрөдө байкоо салууга болот. Журавль, красавка, кудрявый пеликан — это массовые такие количества. Каркыра, тармал бир казан абдан көп санда келет. Ошондой эле сейрек куштардан чор тумшук өрдөк бар. Алар 30 миңден ашык кезигет. Большое количество, около 30 тысяч насчитано. Айтмакчы, чортумшук өрдөктөрдүн сейрек кездешкен түрү. Дүйнө боюнча 10 миңден ашпаган чортумшуктар бар. Ал эми Коргалжында бул сейрек канаттуунун 30 миңден ашык тобу табылган. Бул жаңылык бир гана казакстандык орнитологдорду эле эмес, бул өкүлдөрүн дагы таң калтырган. Чексиз талааны суур, көк чычкан, талаа чычкандары дагы мекендеген. Майда сүт эмүүчүлөрдүн көптүгү ири түрлөрдү бул жака тартат. Коргалжын аймагында түлкү, карышкыр, каман жана суусар сымалдарды дагы көп кезиктирүүгө болот. Коруктун мейманы фламинго менен катар эле сайгактарды көргүсү келет. Кең талаада жайгашкан кайбирендер көргөн адамга чыныгы кубаныч тартуулайт. Аларды көрүүгө чет өлкөлүк туристтер дагы көп келет. Алардын саны акыркы жылдары кескин төмөндөп кетти. Ошондуктан корукта алар абдан катуу кайтарууга алынган. Сайгактарга атайын моюнча тагылган. Алар спутникке кабар берип турат. Билдиргичтер аркылуу алардын миграциялык жолдорун дагы аныктоого болот. Табигаттын мындай эң мыкты жер соорусуна кантип жетүүгө болот? Ал жеңил эле. Күнүгө 4 жолу Астана менен Коргалжын коругуна автобус жана маршруттук таксилер каттайт. Ал эми жаныбарлар дүйнөсүн көрүп эле тим болбой, атайын билим алгыңыз келсе, анда адистештирилген турларга дагы кошулсаңыздар болот. Бул бир пикирдеш адамдардын көңүлдүү тобуна кошулуунун бир жолу. Анын үстүнө эң сонун керемет пейзаж фонунда сүрөткө тартып коюуну өтүнө турган адамдар дайыма катарыңызда болот. Мы активны туры Казахстана занимаемся. Биз Казакстанда ички туризмди уюштурабыз жана жашоочуларга өзүбүздүн мамлекетти, өз мекенибиздин табиятын таанып билүүнү сунуштайбыз. Бизде Казакстан боюнча турлар бар. Тактап айтканда коруктар менен улуттук парктарды көрүүгө болот. Табияттын тартуусун таанып билүү үчүн Казакстандын бардык аймактарынан келишет. Чоң кишилер кичине кезинен айлана чөйрөгө сүйүүсү ойгонсун үчүн балдарын дагы ала келишет. Айрым адамдар талаа жашоочуларын көрүп турууну өзүнчө бир салтка айлантып алышкан. Я приехала из города Уральска в Коргалжино второй раз. Мен Уральск шаарынан Коргалжынга экинчи жолу келдим. Негизи айтайын дегеним, казак жеринин жаратылышы ушунчалык кооз, кайталангыс, ландшафттар абдан өзгөрмөлүү келет. Анан жалпы казакстандыктарга так ушул өз өлкөңөр боюнча саякаттоону, ички туризмди өнүктүрүүнү сунуштайт элем. Менимче казакстандыктар өз өлкөсүнүн ушунчалык сулуу экенин жакшы билиши элек. Экотуризм Европа мамлекеттеринде өзгөчө өнүккөн. Ал жактан дагы туристтердин чоң тобу келип турат. Туризмдин bird watching деп аталган өзүнчө бир багыты бар. Ал канаттууларга байкоо салуу деген сөздөн келип чыккан. Бирок Казакстандын жашоочуларына оңдой берди болгон. Анткени корук Борбор калаага абдан жакын орун алган. Основная масса наших клиентов — это местные жители. Биздин кардарлар негизинен Астанада жашаган жергиликтүү тургундар. Бирок Казакстандын башка аймактарынан келгендер дагы бар. Алматы, Карагандыдан дагы келишет. Ошондой эле чет элдик кардарлар дагы бар. Башкача айтканда чет өлкөлүктөр мындай сапарларды жакшы көрүшөт жана аларга ушул чексиз талаа абдан жагат. Алар канаттууларга ырахаттанып байкоо салганды билишет. Фламинго прекрасны, птицы вообще чудеса. Фламинго абдан кооз, канаттуулар негизи эле керемет. Өзгөчө көлдөгү каздардын каркылдаганы мени абдан таң калтырды. Абдан кызыктуу жана кооз экен. Биздин талааны акындар жөн жерден ырларга кошуп ырдашпаса керек. Эми сиздер Борбордон анча алыс эмес жерде планетанын эң сыйкырдуу керемет бөлүгү бар экенин билип калдыңыздар. Ал жакта канаттууларга көз салып, фламинго чаяндарды кандай кармаганын байкоого, кызыл китепке кирген сейрек өсүмдүк түрлөрүн көрүүгө, дээрлик адам колу тиелек жаратылышта обочолонуучуна ырахаттанууга мүмкүндүк болот.